Кийимдери нын тартып баштайт экен, кагаздарын нын тартып баштайт экен, ушундай болуп туруп, мына могу жер болсо даярдады. Талас облустук үй бүлөлүк медицина борборунун шарттары жылына жакшырып баратканы менен чечиле элек көйгөйлөрү көп. Мекеменин башчысы Айжамал Шамбетованын айтымында, имараттын канализация түйүнү капиталдык ремонтко муктаж. Эбак эскирип жараксыз абалга келген. Азыр дубалдары ным тартып урап жатат. Ошондой эле оорукананын жер төлөөсүнө дагы абалы ооруп. Эскирген канализация түтүктөрүнөн суу тамат. Көйгөйдү чечүүгө облустун өнүктүрүү фондуна 3.398.000 сомдук долбоор жазылган. Бул маселени бүгүн аталган фонддун байкоочу кеңешинин төрагасы Бакытбек Нарбеков жана мүчөлөрү жеринен көрүп, дагы кошумча каржылоо зарылдыгына токтолушту. 3 миллион жетпейт, бул жерге бир 5 миллион алып толугу менен оңдоңуздар. Муну азыр биз эртең трубаны коюп коебуз, калганын калып кала берет экен. 7-10 давайте сметасын чыгарыңыздар, толук бүтүш керек муну баары. Мындан тышкары өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин курамы Талас облустук эмгек ардагерлеринин ооруканасына барышты. Аталган оорукананын матрацтары эскирген. Дарыгерлер бейтаптарга 60 жаңы матрац сатып алуу үчүн өнүктүрүү фондуна долбоор жазышкан. Айрым матрацтарда жатууга мүмкүн эмес дешет бейтаптар. Жок, баары көрүпсүн, анан өктөрдөн минтип атыр дейт. Өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосуна сахна чеберлери дагы муктаж. Тактап айтканда облустук Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театры жарык берүүчү жана үн күчөтүүчү каражаттарды, көчмө сахна жана LED экран сатып алууга муктаж. Бул боюнча байкоочу кеңештин курамы жеринде суроо берип талкуулашты. Долбоордун жалпы наркы 10.400.000 сом. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө LED экран Бишкек жана Ош шаарларынын театрларында гана бар. Лестницалар бар, чыга турган, түшө турган, ошо лебедкалар бар, көтөрүлө турган. Анан дагы бир нерсеси жабык түрүндө боло турган кылып атабыз да. Мындан тышкары өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосуна Чолпон Мамбетов атындагы облустук оорукана муктаж болууда. Оорукананын операция бөлүмүн капиталдык ремонттон өткөрүүгө 6.700.000 сом керектелет. Бул боюнча долбоор түзүлгөн. Көчмө жыйында облус башчысы жана байкоочу кеңештин курамы аталган оорукананын ремонтуна лифти дагы кошуп, маселени биротоло чечүүнү сунушташты. Операция бөлүмүндө турабыз. Бул жерде эми сумма деле көп эмес, 6,7 миллион деп атат. Ушул жерге операцияга муктаж кишилер келип аткандан кийин биз дагы колдон келген жардамды беришибиз керек. Кошумча катары мынакей азыр биз ушу жеринен көрүп аткан учурда лифти маселеси да чыкты. Бул жерде мынакей башкы дарыгерлер да айтып кетти, лифт дагы ушундай акыбалда кайра капиталдык оңдоолорго жүргүзүлгөнүнө карабастан кайра эле бузулуп калып атат дейт. Ошондуктан бул лифт маселесин да кошуп долбоорго киргизгиле деп азыр сунуш берип кеттик. Жакынкы аралыкта Талас шаарына кийим тигүүчү ири фабрика курулат. Аны каржылоого өнүктүрүү фондуна 70 миллион сомдук долбоор жазылган. Фабрика курулчу аймакка өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңештин жалпы курамы барып, жеринде таанышты. Ишкана Талас шаарындагы мурдагы Талас Алко заводунун аймагына курулат. Көрүп атасыздар, мынакей долбоордун астыңкы долбоордун бир анча-мынча эпизоддор туруп атат. Бул жерде мына Г-образды катары мынакей ушул аймакка курулат. Мурунку винный заводдун территориясы экен. Көрүп атасыздар, комиссиябыз менен келип, бул ийри долбоорду ашырууга толугу менен мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мынакей асас калды. Каржылоо жагы өнүктүрүү фонд Талас облустук өнүктүрүү фонд тарабынан сунушталган. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, баягы 70 миллион тегерегиндеги каражат керек деп атабыз. Эгер башталып калса эле, сентябрь айында бүткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар толугу менен. Тигүү фабрикасы курулса, 1000 жумушчу иш менен камсыз болот. Ошондой эле шаардык бюджетке дагы киреше түшүп баштайт. 70 миллион сомдук эбегейсиз долбоорду өнүктүрүү фонду каржылап берет. Мындай акча бөлүп берүү тарыхта болгон эмес. Шаар эмес, областтын тарыхында болгон эмес. Бактын Аркыловичка терең ыраазычылык. Бул киши бул проекттин келечегин даана көрүп турат, ошол келечекти бизге дагы жеткирип, мындай бир воодушевление берди десек болот да. Здание бизге калат. Бул Кулброско берилип кетпейт. Талас мэриясынын зданиясы болот. Кулброс бизде арендада отурат. Ошол себептен бул өзүбүздүн кыргызда бир жакшы сөзүбүз бар го. Өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар дейт. Ошо өзүбүз калыш үчүн бүт аракеттерди көрүп атабыз да. Мындан тышкары облустун өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин курамы Аман Токтогулов атындагы облустук китепкана, Талас шаардык өрткө каршы кызматына, Талас сыноо, стандартташтыруу жана метрология борборуна барышты. Аталган мекемелер шарттарды жакшыртуу максатында өнүктүрүү фондуна долбоор менен кайрылышкан.
Мурда ушундай долбоорлор мекеменин ичинен эле каралып, колго салынып келген. Эми фонддун байкоочу кеңеши долбоорлорду иргеп, каржылоого чындап муктаждыгын аныктоо үчүн ушинтип жеринде барып таанышып, анан чечим кабыл алууну колго алышкан. Ушундай ири долбоорлорду губернатор Бакыт Наркулович өзү баш болуп, кошо кыдырып жаңы келдик. Эми берден карайбыз дагы анан кагаз процедурасын бүтүрөбүз. Анан эми айтсам, бул жакшы долбоорлорду ушу карап колдоого биз милдеттүүбүз. Бул деген сунуш кылынып атат, ушу областты өнүктүрүү максатында. Өнүктүрүү фондунун негизги максаты облустун социалдык экономикалык абалын жакшыртууга жана талас элине ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган демилгелерди колдоо болуп саналат. Быйыл фонддун каржылоосуна 60 долбоор сунушталган. 2022 жылга карата фонддун бул биринчи отуруму болуп атат. Бул мезгилге чейин ошо 2021 жылдын аягында бир нече отурумдар болгон. Анын негизинде долбоор ишке ашып, каржылоо жүргүзүлүп жатат. Өзүңүздарга белгилүү болгондой, мына ирригация тармагында биз көп көңүлдөрдү буруп атабыз. Атайын техникалар келип атат. Мына эми бүгүн ошо экономикалык долбоорлорду дагы биз кабыл алганбыз. Ошолорду жеринде алгачкы этабында биз текшерип көрүп, мониторинг жасап жатабыз. Мындан ары облустун өнүктүрүү фонду сунушталган долбоорлорду каржылоодон мурда жеринде барып көрүп таанышып, бүгүнкүдөй көчмө жыйындарды уюштурат. Нурсултан Курманбеков, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.